Азыр мына Геркулести минип жүрөбүз. Нооруз турниринде же быйылкы сезондо Геркулести ким минет? Силер ойлогондой оюнчулар оюнда урушканы менен сырттагылар бир тууган. Булардан башка мыкты оюнчуларды көрө элекпиз. 2020 Сейитбек менен контракттын узарбай калышына эмне себеп болду? Көчкөндөргө чейин бизге ыйламан жакты, аябай. Арбат аргымагы капитандардын аты болгон. Майрамбек, Таласбек эмне үчүн Таластын сборныйына алынган жок дейт. Көлгө барганда эле биздин аттарыбыз травмалуу болду. Урмат Равшан уулу быйыл ынтымактын курамында жок болуп калат экен. Достукка кетпей турса, балким быйыл дагы ынтымактын курамынан көрүп калышыбыз мүмкүн эле. Сиздер жылдык бюджет эсептедиңиздер беле? Ал эми Ахиллести ким минет деген да суроо болот да. Достор, күтүлбөгөн суроолор. Талас Көкбөрү федерациясынын жетекчиси Жылдызбек Музратбеков менен. Кандайсыз байке? Жакшы, шүгүр. Жакшы, Кудайга шүгүр. Ат Геркулести бастырып. Геркулести бастырып жүрөбүз. Нооруз турнирине даярдык буюрса. Аттар даярдалып иштетип жатат. Бир убакыттан бери мен ойлойм, Кудай насип кылса, нооруз турниринде жакшы результат көрсөтөбүз аттарыбыз. Негизинен мындай жалпы айта кеткенде бүгүнкү күндө Таласта эмне жаңылык болуп атат? Анын ичинде ынтымак командасында эмне жаңылык бар? Таласта жаңылык көп өтө. Таласта азыркы учурда Талас облусунун биринчилиги өтүп атат. Талас облусунун биринчилиги Кара-Бура районунда өттү. Андан кийин Манас районунда, кече жакында биринде Талас облусунун Талас шаарында өттү. Райхан Алпанов атындагы кийинки турнир дагы буюрса ошол жерде өтөт. Анан ошол турнирлердин жыйынтыгы менен буюрса ошол ынтымак командасына жаңы жигиттер, жаңы аттар облустун ичиндеги ошо эң мыктылары тандалып алынмакчы. Андан тышкары Кудай насип кылса 23-февралда Ош облусуна чакырып жатышат. 23-февралда белгиленди, э? 22-23-февралда белгиленип калды. Райондор бүткөндөн кийин командаларыбыз ошол жака даярданышат. Жакшы. Бүгүнкү күндө мына Таласта район аралык оюндар 3-этабы бүттү. Сиздерде 4 этап менен 4 район бар эмеспи? Анан 3 оюндун жыйынтыгы менен ынтымактын составынын сүрөтү деле чыгып калгандыр. Канча пайызга? Болжолду бир 80-85% чыгып калды. Көрүнүп калды. Мен ойлойм эми салыштырмалуу быйылкы оюндар өтө жакшы өтүп атат. Балдардын деңгээли дагы өскөндөй көрүнүп атат биздин көзүбүзгө. Анан эми биз башка облустар менен салыштыруу менен гана ошол турнирлерге чабылганда гана бир жакшы результат айта албасак, азырынча эми ал балдар жакшы, Кудайым насип кылса өтө жакшы формада, жакшы оюн көргөзүп атышат баардыгы. Жылдызбек байке, негизи эле сиздин портретиңизди өзүңүздүн жердештер дагы көп жакшы билбейт экен да. Көкбөрүгө кандайча аралашып калды эле, мурда каякта эле, каякта иштеди эле деп көп кызык сурап атат да. Анан өзүңүз тууралуу дагы бир айта кетпейсизби? Толтур айта кетейин. Мен 1985-жылы Талас облусунун Кара-Бура районундагы азыркы аталышы Кара-Бура районундагы Бакайыр айылында төрөлгөм. Бакайыр деген айылда. Өзүңүз канча аралашып калдыңыз? Улакка мен негизинен эле өзүм жан тарткан улакты сүйгөн адаммын. Ат жакшы көрөм. Чоң атабыз илгертеден эле ушул ат үстүндө жүргөндү үйрөтүп, атам дагы атка кызыккан адам. Ушул ынтымак командасы түзүлгөндөн баштап эле 2013-2014 жылдары ынтымактын тарыхы негизинен көп. Муну эң башкы ынтымак кылып ушул Жолдошев Чаткал агайыбыз түзүп кеткен ынтымак. Бирок кийин ушул Талас Бегалиев агабыз жетекчи болуп келгенден баштап эле мен ушул ынтымак командасына жардам бере баштадым. Ушул ынтымак 2013-жылдан баштап эле сборлорго жардамдашам. Колдон келген жардамдарыбызды берип жүрдүк. Анан мен ойлойм, менин кандидатурамды негизи мен үчүн өтө күтүүсүз
окуя болду 2018-жылы. Көлдө 9 май турнири өтүп жатканда мага кабарлашты. 9 май эмес, 8 май күнү кабарлашты. Сиз каякта элеңиз анда? Мен анда Бишкекке болчумун. Барган эмессиз? Барган эмесмин. Бизге ойлогон учурда, ойлогон маалда аксакалдар бата берип, акелерибиз бата берип, анан ушул жерге келип калдык негизинен. Мындайча айтканда, сиз жок жерден чечилип калыптыр да. Мен жок жерден чечилди маселе. Баш тарта алган эмес. Баш тарта алган жокмун, Кудай буйрса. Сиздин болжолуңуз менен дагы канча жыл облусту жетектейсиз? Же бул чектелген бир мөөнөт бар? Чектелген негизги мөөнөт 3 жыл. Бир жылыңыз кетти, Быйыл 2-жылга кирдик. 2-жылга 2-жылды ошо президенттин кубогунун алдында 9 май турнири бүткөндө мен ушул жетекчиликке келдим. Ошо дагы убактыбыз бар эми, Кудай буйрса колдон келишинче кызмат кылабыз. Мен бүгүнкү күндө дагы менден мыкты салыштырмалуу, мыкты адам, инсан келсе, менден мыкты ишти алып бара турган, менден мыкты менеджер боло турган адамдар келсе, мен бүгүнкү күндө дагы федерацияны өткөрүп берип, ал кишиге кызмат кылууга даярмын. Анткени бул элдин иши. Өзбек байка, мындай суроо да, бул мен суроо эмес, Инстаграмга суроо берсем, кимне сурооңор бар десем, ушундай да суроо болду. Азыр сиз айтып атсаңыз, ошого учкай берип салайын деп атам да. Эгерде республикалык федерацияга жетекчи болууга сунуш келсе, барат белеңиз деп атат да. Ойлоп көрдүңүз беле ушул боюнча? Бул маселе жөнүндө такыр ойлонгон эмесмин. Солай. Бул маселе өтө чоң деңгээлдеги маселе. Мен ойлойм, эми азыр мен ал деңгээлге чыкканга мен тажрыйбам дагы жетишсиз. Мен ойлойм, жаштыгым дагы жетишсиз болуп калат го. Демек барбайт болуп чыккансыз да. Мен азыркы учурда барууга өзүмө дагы жол бербейм. Азыр мына Геркулести минип жүрөбүз. Ноорус турниринде же быйылкы сезондо Геркулести ким минет? Кудай насип болсо Геркулес аргымагын Элис уулу Кушубайга даярдап жатабыз. Буйруса. Ошол жигит 2019-жылы өтө жакшы результаттарды көрсөттү, өзүңөр көрдүңөр. Мен ойлойм, ушул жигит ушул Геркулес менен 2020-жылы бир жакшы оюндарды көрсөтөт деп күтөбүз. Демек Аудасбек анда менимче чабуулга кетет окшойт. Аудасбек чабуулга ойнойт, буйруса. Мурдакы эски позициясына өткөндө анда. Ал эми Ахиллести ким минет деген да суроо болот да. Экинчи жекеме-жекеге биз азыр негизинен командада бир оюнчу кетсе, бир оюнчу запасной оюнчулар болуш керек да. Бизден мисалы үчүн универсалдуу бардык позицияда ойной ала турган универсалдуу оюнчуларыбыз бар. Быйыл ынтымактын составын, негизги составын ушул сыяктуу кылып түзүп жатабыз, дагы деле түзүүнүн үстүндөбүз. Буюрса, эртең акыркы облустун биринчилигинде толук чечимди элге жарыялайбыз деп турабыз. Азыр кандидаттар бар. Ушул эле Ахиллести Ноорuz Ратбек уулу чаап коюшу мүмкүн. Мурунку Геркулести минип жүргөн Аудасбек Мырзабек уулу чаап коюшу мүмкүн. Кыскасы, биздеги балдар бул аттарыбызды чапканга мүмкүнчүлүгү жетет. Демек, мен түшүнүмө караганда Урмат Раушан уулу быйыл ынтымактын курамында жок болуп калат экен. Быйыл ынтымактын курамында жок. Ал жигит көп жылдан бери ынтымакка жакшы кызмат көрсөттү. Ушул Ахиллес менен Урмат Раушан уулу болду. Ахиллес аргымагын ал жигитте мыкты тургузган адам. Биринчи Ахиллести үйрөткөн Алтынбек байкебизден кийин эле ошол жигит болду деп ойлойм. Быйылкы составда Урматты бизге каршы көрө албайбыз. Мындай сурап атат, негизи эле ынтымакка жаңы аттар алынып атат. Жаңы аттарды көрөбүзбү? Ооба, быйыл Кудай буйрса жаңы аттарды көрөсүздөр. Быйыл Кудай насип кылса ынтымактын 40% жаңы аттарын көрөсүздөр. 2 ай болду иштеп атканына. Февраль нете кетет уже көлгө. Полный аттар. Ооба, сарайды алып койгонбуз. Балким көп адамдар ойлошу мүмкүн эми Жылдызбек
даяр командага келди, бардыгы даяр болчу, бардыгы мындай болчу деп. Ооба, туура даяр болчу, бирок ошол даярга келип иштеш дагы өзү оор экен. Анткени Таласбек Алиев агабыз койгон планка өтө жогорку планка болчу. 5 жылдан бери катар президенттин кубогун утуп келаткан команда эле ынтымак быйыл президенттин кубогун уткарып жибердик. Ушундай нерселер болду эми негизинен, бирок эми аракет бизден, результат оюнга жараша, маңдайыбызга жазылганга жараша болот экен. Быйыл ошондо мындайча айтканда ынтымактын оюнчулары мындай байкап келсем, көбү мындай жаштарга приоритет жазып атыптырсыздар да. Анан балким бул артыкчылыгыңыздар, баягы жаштарга приоритет жасап басым жасап аткансыздар. Бирок кемчилигиңиздер да ушул болуп калбайбы? Балким эми былтыркы составда биз 1-2 оюнчудан толук жаңылдык. Быйыл ошол жаңылган позицияларды быйыл жаңылоо менен гана чектелдик да. Мен ойлойм эми булардан башка мыкты оюнчуларды, быйылкы составга тандап аткан балдардан мыкты оюнчуларды биз өзүбүздүн облусубуздан көрө элекпиз. Булардан мыктысын. Ынтымакка Талас облусунун ичиндеги мыктылардын мыктысы гана кирет. Ошондуктан булардан мыктысын биз башка жактан алып келе албайбыз. Сейитбек негизинен буга чейин мага жеткен кабарлардан негизи Сейитбек 2020 ичинде дагы чаап берет деген сыяктуу сөздөр болот эле да, бирок баягы күзүндө көчмөндөрдүн алдында сиздер ага калпак кийгизип, чапан жаап, ажырашаяк кылгандай болдуңуздар да. Анан план боюнча элеби же эмнеге мындай болуп калды? Сейитбек Анарбек уулу ынтымак 2014төн баштап кызмат кылды. Мына 6 жылдын жүзү болуптур. Кыргыздын мыкты улакчыларынын бири. Бул жигит менен ошондой сүйлөшүүлөр болгон, бирок Сейитбекке биз 1 жылдын гана контрагын төлөгөнбүз. Бирок 2020 чабуу туруп бар болчу. 2020-2019 деп биз айтканбыз. Анан ажигит ошол шартка жараша көрөбүз байке деп айткан бизге. Анан эми ал жигиттин өзүнүн чечимин сыйлайбыз. Ортодо ар кандай сөздөр боло бериши мүмкүн. Бирок эми ал жигит менен мамилебиз мурун кандай болсо азыр дагы ошондой. Бирок ошол эле учурда жанагы суроомду кызык болуп атат да магачы. 2020 Сейитбек менен контракттын узарбай калышына эмне себеп болду? Сейитбек өзү ушул 31 августта президенттин кубогунан кийинки оюнда бизге келип айтты, мен эми агаларым ушул Чүй облусуна кызмат кыл деп жатат. Мен Сары Өзөнгө барып кызмат кылайын, азыркы учурда ушундай күчүмдүн толугу барында элиме жериме да бир кызмат кылып калайын агалар деп айтты. Биз бул нерсени туура кабыл алдык. Бирок мени өкүндүргөн нерсе бул күнгө чейин деле өзүнөн угай элекпиз. Бирок массалык маалымат каражаттарда дагы деле Сейитбектин бир командага чечилбей атканы мени өкүндүрөт. Эмне үчүн? Биз дагы да болсо Сейитбек келем десе ал үчүн орун берүүгө ынтымактан даярбыз. Бирок азыр сүйлөшүү жүргүзбөй элесиздер. Азырча сүйлөшүү жүргүзбөй элебиз, анткени биз сүйлөшүүлөрдү жүргүзүп бүткөнбүз. Сейитбектин оозунан укканбыз. Мен быйыл Сары Өзөн Чүй командасында оюн көргүзөт окшойм деген гана сөздү уктук. Ошондон кийин эми Чечим сыйладыңыздар. Чечимин сыйладык. Ал эми бул Эламан менен Нурболот уулу сиздердин ынтымак командасына өтүп калганы негизинен байкасам баягы көчмөндөрдөн кийин процесс бат эле болуп кетти да. Бул көчмөнгө чейин эле сүйлөшүүлөр жүрүп келаткан деп айтсак болобу ошондо? Же кандай болду сүйлөшүүлөр Эламан менен? Бул оюн көчмөндөргө чейин деп көчмөндөргө чейин бизге Эламан жакты, аябай. Өзүңөр билесиңер, 31 августта президенттик кубогунда Ысык көлдө өткөн оюнда Эламан Нурболот уулу Рассвет командасынын курамында оюн көрсөтүп, ынтымак командасына 2 гол, Сары Өзөн командасына 2 гол салды окшойт да. Биздин билишибизче. Ага чейинки оюндарда жагып жаткан бул баланын бакубат менен шамбагайлыгы, бул баланын мыктылыгы, анан эми жаш оюнчу өзүңөр билесиңер, 20 жашта болгон. Албетте, Талас облусунда дагы Эламан менен оюн көрсөтүп жүргөн, Эламандан
Мыктылары деле бар деп. Мыктылары деле бар деп. Бир улакчыны бир улакчыдан мыкты деп айта албайм. Анткени ар бир бала өзүнүн позициясында, өзүнүн учурунда мыкты. Мисалы үчүн ошол эле оюн 2019-жылы мыкты улакчыга талапкер болгон бизде Нуржан Мелисбек уулу бар. Ошол эле учурда жаңы өсүп келаткан балдарыбыз бар Талас облусунда. Ошондуктан бирөөдөн мыкты деп айта албайм. Мен ойлойм, ынтымак курамында жакшы оюн көрсөтөт келечекте. Эламан сиздерге келди. Эми кайсы атты минип калышы мүмкүн? Эламанга аттар бар ынтымакта. Буюрса жаңы алынган ат бар. Мурунку чабылып жаткан аттар дагы бар. Тренировка учурунда буюрса бардыгы чечилет. Азыр негизи Сейитбек ынтымакта кечти. Ошо Таластын ички район аралык оюнуна эле ойноп калчу да. Анан Эламан деле ошентип ойнойт го деп атсак, ойногон жок да. Анан ооба, аныңыз туура. Биз быйыл Эламанды жалпы өзүбүздүн сулушубуз менен ушу Манас районуна чаптырсак деп ойлогонбуз. Бирок тилекке каршы бул нерсе болгон жок. Жүйөлүү себептер менен. Элизбек байке, сиз мына Көкбөрүгө келдиңиз. Ичинде башкартта жүрөсүз. Сиз күткөндөйдөн дагы эмнеси күчүүсүз болду да ушул системанын ичинде? Системанын ичиндеби? Негизинен көп эле мен күткөндөй эле нерселер болот да, негизинен. Бирок эми албетте ар бир оюнга чыгарда негизинен командалардын ичиндеги өзгөрүүлөр, кээ бир оюнчулар 1-2 күндүн ичинде чечим чыгарылып, жаңы чечимдерди кабыл алыш керек болуп калат, ситуацияга жараша. Кээ бир учурда биз ставка коюп аткан аттарыбыз оюнга чыкпай калат. Ушундай эле нерселер болду негизинен. Бирок эми сборлор, машыгуулар кайсы число менен башталып калат сиздерде? Кудай буйрса февралдын этеги биз жакшы пландап атабыз. Февралдын этеги биздин тренировкаларыбызда, сборлорубузда башталат. Февралдын аягына, дээрлик почти биз 20 күнгө чыгып жатат Буйрса. Аттар дээрлик даяр эле канча пайызга? Аттарыбыз негизинен даяр эле, буйрса, толук эле даяр. Урматтуу YouTube'дагы көрүүчүлөр, Талас Көкбөрү Федерациясынын жетекчиси Жылдызбек Мужратбеков менен маек жүрүп жатканда айта кетейин. Алдыда азыр сиздердин суроолорду дагы беребиз. Көрүүчүлөр Instagramдан берген. Анын үчүн азыр телефонду алып чыгалы. Жылдызбек байке. Таласта ынтымак командасында оюнчулар. Бүт эле намыска чабабы? Кандай? 100% Талас облусунун ичиндеги улакчылары 100% намыска чабат. Бир дагы оюнчуга 2019-жылы контракт берген жокпуз. Бир дагы оюнчуга. Балдар ынтымакка чабат деп атпайсызбы? 100%. Анан высший лига баары чоң акчаны талап кылат эмеспи? Бара ошол баягы намыска чабат деген дагы маселеден дагы оюнчулар баштап атса керек, контракт деле бербейсиңерби деген сыяктуу маселени көтөрүп, себеби башка командалар аз Таластын балдарын деле тасып кетип аткан көрүп атабыз. Бул маселе мурун деле болгон. Ынтымакта мындай маселелер болгон. Анан эми ынтымак командаларынын бюджети аябай чоң эмес. Биринчиден салыштырмалуу достукка, Тарыган командаларына салыштырмалуу ынтымак командаларынын бюджети анчалык чоң эмес. Ошондуктан биз Талас облусунун негизги курама командасы болуп эсептелгенден кийин биз ушул бизге чейинки келген эрежелер менен гана чектелебиз да. Сиздердин эле лидериңиздер Нуржан Мелисбек уулу менен дагы ошо контракт маселесинде бир пикир келишпестиктер болуп атат депчи. Жагынан кандай дейсиз? Мелисбек уулу бизге жардам бериңиздер деп жардам иретинде сурады. Биз айттык, азырынча мүмкүнчүлүгүбүз жок. Контракт төлөй албайбыз. Эгер Нуржанга контракт төлөсөк, анда биз бардык оюнчуларга контракт төлөшүбүз керек болуп калат. Биз Нуржанды башкалардан артык көрө албайбыз. Башкаларды Нуржандан артык көрө албайбыз. Талас облусунун ынтымак командасы бул облустун курама командасы. Мисалы үчүн Достук Ош облусунун курама командасы деп айтылган менен ал жерде жалаңгы легионерлер улак оюн көрсөтөт, өзүңөр билесиңер. Ооба. Бизде Таласта дээрлик 90% Талас облусунун оюнчулар ойношот. Ошондуктан бардык оюнчуга бирдей мамиле
бирдей шарт түзгөнгө аракет жасайбыз. Бул нерсенин баары ушул 8-inde чечилет го дейм. Ынтымактын списогунда бар Нуржан сөзсүз түрдө. Анан ошол жерден балким эгер ынтымакка чапкысы келбесе, балким ошол жерден чыгып айтат. Мен ушу шартыма байланыштуу башка жакка кетип атам деп. Жылдыбек аке, негизи мисалы үчүн сиздер жылдык бюджетти эсептедиңиздер беле? Ынтымак командасы 2019-жылы өтүп кеткен жылы мисалы канча акча командага салып ийиптирсиңер? Мындай ушундай. Толук эсептеп чыккан жокпуз. Болжолду. Болжолду былтыр ынтымак курама командасына жаңы аттар Байрак, Сармат, андан тышкары Чагылган, андан тышкары Айтору, ушуга окшогон бир топ аттар келди. Ынтымак курама командасында. Сбор, машыгуу, ташуу. Машыгуу, ташуу бул албетте ынтымак командасынын болжолдук бир оюнга чыга турган каражаты болжол менен 1,5 миллион сом тегерегинде акча чыгым болот. Бир турнир, Бир турнир. Андан да ашып кетиши мүмкүн. Кыскасы мындайча айтканда эсептебейт деле экенсиз сиздер. Эсептебейбиз деле. Бул эми элдин жумушу, элдин намысына жараган аттар. Келечекте балким 2020-жылы мамлекеттин кыргыз элинин талас облусу эмес, кыргыз элинин келечегине жараган ат болсо эми биз ал нерселердин баазын эсептеште эле көп маанилүү эмес го деп ойлойм. Бирок киреше 0 тыйын. Киреше 0 тыйын, чыгым ар дайым. Чыгымдын үстүндө. Мен бул суроону берген себеби могу высший лига 6 команда Достук Сары Өзөн ынтымакты өзүнчө бөлүп, биринчи лигадан мыктылар келип, ушуларга теңелет деп маанилде ушу высший лиганы түзүп эле. Бүгүнкү күндө высший лига өзүн актап атабы? Балким жоюш керек эмеспи деген суроо да. Жогорку лига мен ойлойм, Көкбөр эч убакта бүгүнгө чейин өзүн өзү актаган эмес. Мындайча алып караганда көчмөндөр оюндарында дагы алган байгелерибиз. Жок, мен акчалай эмес, коюлган тапшырманы актадыбы дегеним да. Коюлган тапшырма боюнча. Эми кандай? Высший лигадагы командалар өздөрүнүн деңгээлинде коюлган тапшырмаларын аткарып жатат. Анткени эл высший лигалардын оюндарын ушундай деңгээлде күтөт. Менин оюмча бардык эле жумурай журуп, ынтымак менен Достук командасынын оюнун, Сары Өзөн менен Достук, же болбосо ошондой эле Сары Өзөн менен ынтымактын оюндарын көргүзү келет. Жогорку лига жок болсо, биринчи лиганын алкагында Достук ынтымак Сары Өзөн 3 тең 16 команданын арасында болсо, баары деле жолукмакта. Анда деле көрмөктө көрүүчүлөр. Туура, буга чейин мындай нерселер болуп келген. Мурунку оюндарда деле ушул спорттун принципинин негизинде оюндар өтүп, 15-16 команданын арасынан сурулуп чыгып, финалга чыгып, мына Бишкекте өзүңөр көргөндөй жакшы оюндар болгон мурун деле. Бирок башка командаларга приоритет жок болуп калган да. Анткени дегенде алыстан атайын ат артып, жел карытып келсе де, баары бир Достук Сары Өзөн ынтымакка утулабыз. 15-0, 20-0. 15-0, 20-0. Андан көрө барбай эле койбойлу деген маселелер болгон. Эки лигага бөлүнгөндөн кийин былтыр өзүңөр көрдүңөр, 30тан ашык команда келип катышты. Бул деген сөз высший лига өзүнчө ойногондон кийин башка адамдар дагы, башка улакчылар дагы өздөрүн биринчи лигада өздөрүнүн күчүн тең ата башка оюнчулар менен салыштырганга, ошолор менен кошо көргөзгөнгө аракет жасап келип атышты. Ал эми жогорку лигада ойногон мыкты командаларда Кыргыз Республикасынын курама командасына катыша турган балдар, курама командасынын мүчөсү боло турган аттар жүрөт. Мунун экинчи жагы бар бул. Мисалы үчүн Бишкектеги оюнда аттар көп травма албайт. Бишкектин ат майданы ушунчалык жакшы. Көлгө барганда эле биздин аттарыбыз травма алган. Мисалы үчүн 3 жылдан бери бир нече жолу Кыргызстандын көчмөндөр оюндарынын капитаны минген, капитандардын аргымагы аталган. Жалгыз эле ынтымак эмес, бүт эле команданын аттары. Арбат аргымагы капитандардын аты болгон. Травма алып калды. Ошого окшогон дагы 1-2 атыбыз травма алып. Негизинен эле көлдүн талаасы өтө оор. Бирок ошо жакты оңдоп бергиле деп аракет жасап атабыз. Бирок ошо тилекке каршы Бишкектин ат майданы жарабаганына байланыштуу улам көлгө жылдырып атабыз оюндарда. Региондордо өткөн жакшы. Бирок бул өтө чоң чыгымдарды алып келип атат. 30 команданын
көлгө жергесине барып ойногон, 20 команданын ойногон чыгымдары эле байге фондунан ашып кетип атканы мени өкүндүрөт да аябай. Бул жакшы формага келип калды бул. Астаркулдун жаракаты негизи канчалык опурталды болду? Эми бутунан жаракат алды, балким кийинки оюнга болбосо дагы 31-ине келип калат го деген үмүттөбүз, буюрса. Балким кийинки оюнда чыгып калышы да мүмкүн. Жакшы, негизинен жакшы, Кудай буюрса. Жана өстүнөн кабар алып атасыздар. Кабар алып атабыз. Астаркулга зыярат кылдык, колдон келген жардамдарыбызды кылып атабыз. Майрамбек Таласбек эмне үчүн Таластын сборныйына алынган жок дейт да. Майрамбек боюнча, Майрамбек былтыркы жылы 2019-жылы биз дагы ынтымак командасынын составынан көргүбүз келген. Өзүбүздө сунуштарды айтканда, ал достук командасы менен контракт алып келишим түзүп койгондугуна байланыштуу ынтымакка келген жок. Бирок Майрамбекти биз сыйлайбыз, өзүңөр билесиңер. 2019-жылкы акыркы Кыргызстандын ичинде өткөн көчмөндөр оюнунда Таластын курама командасынын составынан көрүп алдыгар Майрамбек. Суу Самырда дагы. Суу Самырда дагы көрдүңөр. Экинчи Таласбек боюнча. Таласбек мыкты жигит. Оюндары жакшы, өтө жакшы. Бирок мен ойлойм, Таласбек биз алып жаткан оюнчулардан деңгээли өйдө эмес. Балким Таласбек эмки жылы балким шашпай турса, достукка кетпей турса, балким быйыл дагы ынтымактын курамынан көрүп калышыбыз мүмкүн эле. Анткени биз өзүңөр билесиңер, ынтымактын толук курамы ушул райондордо өткөн облустун биринчилигинин жыйынтыгы менен гана чечим чыгарабыз. Кылычбек байке, кезектеги суроо. Сиз эми Талас облусунун Көкбөрү федерациясынын жетекчисиз да. Ооба. Анан бирок сөзүңүздүн көбүндө ынтымакка басым жасайсыз да. Ооба. Суроолордон дагы Бакубатка дагы көңүл буруп койсо, бул командага да көңүл буруп койсо деген да суроолор көп экен да. Кандай деп айтат элемиз? Бул маселе боюнча мага дагы бир топ күйөрмандар байланышкан. Албетте сөзсүз түрдө мен Талас облусунун Көкбөрү федерациясынын жетекчиси болгондон кийин бардык командаларга көңүл бурушум керек. Бирок бул маселе туура экендигине такыр кошулбайт элем. Анткени дегенде облустук федерация башка облустардан жаңы булакчылар, жаңы аттар чыгыш үчүн облустун командаларына шарт түзүп берип жатат. Мисалы, айыл өкмөттөр аркылуу өткөн оюндар, айыл өкмөттөрдүн биринчилиги, андан тышкары райондук биринчилик, облустун биринчилиги, андан тышкары дагы биз кошумча былтыр өзүңөр билесиңер, 2019-жылы биздин балдарыбыздын ойноо деңгээлин өстүрүш үчүн Кыргыз Республикасындагы эң мыкты улакчыларды тарбиялап, Көкбөрүнүн борборлорунун бири болгон Чүй облусунун райондорун чакырдык. Чакырганда дагы курама команданын жарымызы болгон Жайыл районунун өзүнчө чакырдык оюнга. Бул деген сөз, бул облустун ичиндеги улакчыларды өстүрүү менен биз аракет кылып алек болуп жатабыз. 4 райондон 4 команда болуп, былтыр ушул Чүй Талас ынтымагын өткөргөнбүз. Ошол эле багытта быйыл дагы жаңы проекттин ишке ашырдык. Бул Ош Талас ынтымагын уюштурдук. Бул нерселердин баардыгы албетте Таластын ичиндеги оюнчулардын чеберчилигин өстүрүүгө, Таластын ичиндеги аттардын мыктылыгын көрсөтүүгө биз ар дайым кам көрүп шарттар түзүп жатабыз. Бакубат Талас командасы боюнча айта кетсек, Бакубат Талас командасы бул Талас облусундагы мыкты командалардын бири. Ошол эле учурда Бакубат Талас командасы Талас облусунун ичиндеги Альянс Алтын компаниясынын алдындагы Бакубат Талас фондунун командасы. Бул клубтук команда. Булардын өзүнүн жылына бөлүнүп жаткан бюджеттери бар. Булар биз тараптан жардамга муктаж эмес. Ошондуктан биз бул команданын ички иштерине кийлигишкен жокпуз. Бирок албетте Талас облусунун Көкбөрү федерациясынын Көкбөрүнүн жүзү болгон ынтымак сөзсүз түрдө Талас элинин алдында да, улакчылардын алдында да, федерациянын алдындагы ар дайым приоритеттүү
болуп кала бермекчи деп ойлойм. Могу айыл өкмөттөгү шерине тууралуу айтып калдыңыз. Көбүнчө баягы кышында башылат эмес беле? Ооба. Анан мен билбейм, бирок сиз дагы бир жактан айткан окшойсуз, ушундай шеринен Кудай буюрса жайында да өткөзөбүз деп айттыңыз беле ушундай? Жок, жайында мындай шерине өткөрөбүз деп айткан жокпуз. Быйыл Кудай насип кылса дагы бир оюнду киргизип жатабыз. Бул Талас облусунун Көкбөрү федерациясынын президентинин кубогу деген ат менен жаңы оюнду киргизип жатабыз. Сиздин кубок экен анда. Бул ошондо федерациянын жетекчисинин кубогу болот. Бул кубок өтмө кубок болуп, кийинки мезгилдерге дагы кала берет деген ойдомун. Кудай насип кылса, келечекте күз айларында ушул облустун президентинин кубогун өткөрмөкчүбүз. Кудай насип кылса. Бул эми форматы кандай болот? Өткөрүп жаткан райондар аралык форматта болот. Райондар аралык. Бул менен албетте биз облустун ичиндеги жаңы улакчыларды тарбиялап, жаңы аттарды тарбиялап, Көкбөрүгө деги эле республикалык деңгээлде өзүбүздүн салымыбызды кошконго аракет жасап жатабыз. Торнадо деп жазып койдуңар, бирок торнадо эмес го ичинде. Кана байке Геркулестин жазуусу. Жазуусу гана Геркулес. Ахиллес. Ахиллес аргымагы өзүңөр билгендей, Нооруз оюндарына даярданып баштады Ахиллес. Атактуу аргымак. Бул ошондо немеге Ноорузга даярданат көлгө. Ооба. Бармы болуп калды көлгө. Буюрса барат. Ошондой сиздер мен билгенде аватарды алып атасыздар. Биз азыр аттарды кененирээк запас менен алып атабыз. Анан эми тренировка учурунда ар кандай болуп калышы мүмкүн. Кээ аттар травма болуп калышы мүмкүн. Ошондуктан бардык аттар ынтымакты күчтөгөнгө аракет кылып атабыз да. Буюрса мен ойлойм эми ошол жерде кимизи мыкты болсо ошонусу чабат. Коштошуучу пикир жылышпай. Кудайга миң мертебе шүгүр келтирем. Ушул Кудайым насип кылып, буйруп, ушул эл үчүн, жер үчүн кызмат кылып атканга азырынча ушул бир облустун деңгээлинде кызмат кылып атабыз. Балким келечекте дагы Кудай насип кылса, бир гана Кыргызстан үчүн эмес, балким бүткүл дүйнөлүк масштабта дагы кызмат көрсөтүп калганга аракет жасайбыз. Урматтуу биздин күйөрмандар, Көкбөрүнүн күйөрмандары, биз эч убакта облус болуп, же болбосо командаларга бөлүнүп, бири-бирибиз менен кайым айтышпай, бул оюндун кызыгын оюн учурунда гана көрсөк. Силер ойлогондой оюнчулар оюнда урушканы менен сыртта алар бир тууган бардыгы. Бардыгыңарды ынтымактуулукка, биримдикке, достукка чакырып кетем. Анткени Талас облусунун Көкбөрү федерациясындагы негизги максаты ушул. Чоң рахмат сизге байке. Рахмат сизге дагы. Айта кетчү нерсе, рахмат. Өзгөчө Самат эним сага ыраазычылык билдирип кетким келип жатат. Алдыда көчмөндөр оюндары турат. Ал жака кандай команда түзүш керек, эмне болуш керек деген бир топ интригалуу суроолор турат. Көкбөрү үчүн бир топ өзгөртүүлөр жасай турган моменттер келе жатат алдыда. Ушулардын баарын чогуу жакшы Кудайым туура чечимди жасап, эл үчүн, жер үчүн кызмат кылганга Кудай насип кылсын сага да. Рахмат, чоң рахмат. Биздин жумуш эми силердикине салыштырбагыла жаныңарда мындай эле кичинекей эле болуп калат. Жок, антип айта албайм, айтканыңыз келет. Мейлі достар, күтүлбөгөн суроолор болду. Талас облусунун Көкбөрү федерациясынын жетекчиси Жылысбек Музратбеков менен кайрадан эфирден жолукканча жакшы тургула. Жакшы пикирлериңерди, жылуу пикирлериңерди астында комментарийге дагы бөлүшүп койгула. Жакшы тургула, мейлі.